Assalamu alaikum жамат. Могу ичкилер жөнүндө кече просто бир досум келип тартып кеткен. Толук маалымат болбой калган. Эчкибиз ушу Базаркинден келген эчки. Базаркин атасы дагы, энеси дагы ушу Базаркин линияларчы. Могу эчкибиз дагы ошондой. Мунун канында Америка бар. Бул эчкинин мен текем менен атасы бир. Атеги эчки менен уже текен атасы да энеси да бир да. Бул немеден чыккан? Виолеттадан чыккан линия. Кечеге сатууга бар деген немелерибиз. Могу улак бар. Могу эки улак бар да. Ургачы. Быйылгы жылдын улактары баары сатылды. Теке улактар калды сатылбай, потому что мен кымбат сурап атам. Ошол акчага иншалла стоит. Ошо теке улактарыбыз. Бурчта турган анагы муногу 5 улак бар теке улактарданчы. Буларга кыскача маалымат берсек, булардын линияларын баарын терилип келинген линиялар могу жердеги. Жанагы аралашкан чача-мача, майда чүйдө жанагы кандар жок. Могу коричневый, рыжий эчкилер. Бул жана Дмитрий Пашковский деген келген, Краснодардан келген. Бул Дмитрий Пашковский деген өзүнүн мен билгенден эң богатый казавод да. Бул кишинин өзү башка бизнестерди толтура, бир 100 бизнеси бар да. Бирок хоббиси ошо эчки. Эчкини Татьяна Белаевадан алган, Гунутовдон, Евгенийден алган, бар заводчиктерден алган. Баардыгы сүттү. 4 литрден аз берген эчки жок ал кишиде. Негизи аз берген эчкилер, сүттү аз бергендерди ал уже жок кылат да, сразу союп салат. Мынакей Базаркиндин өзү. Бул жерде муногу мүйүзү бар эчкилер бар. Булар деген Америка, таза, импорт. Бул деген жана Семкино подворье деген хозяйство бар. Ошо хозяйстводан келген. Семкино подворьедан келген. Америкадан алып келген алкатын. Алкатында башка порода болгон эмес, и башка жактан эчки алып келген эмес. Былтыр текелерим картайып калган, текелерим баардыгын союп, быйыл уже баардыгын жыйыштырып, уже калган 7 эчкисин мага берди. 7 эчкиден 2-оозун мен Өзбекстанга бердим. Пока сатылат дедим, үйгө барганча. Үйгө баргандан сатылбайт дедим. Пока 2 эчкини саттык, Жизакка саттык бирөөсүн. Фахридин Хажакеевичке кетти да. Бири немеге кетти. Рустамжан деген акебизге кетти. Ошо 2 баш кетти, 5 баш буюрса калды. Могу теке улактын энеси могу. Бул дагы Америка. Бирок бул предки Америка да. Предки Америка дегенде кандай? Бунун энеси Америка болгон. Бул через Беларусия келген, Уварова деген заводчик болгон. Ошолдон келген кандар булар. Бул текебиздин ошол Базаркин өзү бала алып, проверкадан өтүп, бул текен уже кыздары чоңойгондо, уже бул кыздарын өзүнө алып калып, текен айла жок мага саткан. Мынакей. Бул текебиздин немеси бар, результаты бар. Эч кандай жана немелери жок. Бул просто былтыр ушу 1 жылдан бери почти куут да. Ошон үчүн теке арык азыр. Мен көңүлүмдө да семиз эмес, бирок мунун экстрлери полный горбоноз, спина, бүт баардыгы айтат немеге. Бунун айыбы жок. Бала беришинен дагы, өзүнөн дагы, линиясынан дагы. И мындай теке Россияда жок азыр. Мен билгенден жок. Мен бир 50 казаводду билсем, 50 казаводдун ичинде жок. И топовый немеде да жок мындай. Үстүнөн тартып коеюнчу. Атак ылдыйдан тартат экен деп. Атак текенин бою кыска. Стандарт 92 ушундай. Атак стандартка жооп берет. Могу ушунун немеси. Бир тууганы мына. Кийинки потогу ушул. Мынакей. Бул бирди тууган. Бул лактациясы уже 12 ай болду мугачы. 13-ай мына. Дагы деле сүт, бирок сүт азайган. Бул уже 2 айлык бооз. Алла насип кылса күшкө туйт. Биз эчкилерди сатпайбыз деген себеби бул эчкилерди буюрса күшкүгө Аллах Тааладан ниет кылып неме кылып атабыз.
Могу ечки, могу улак. Тиги ечкинин кызы болот да. Эми кандай десем, жана кыз дегенге көндүк да. Атак ургачы, киндиктүү мына улагы. Мына Дмитрий Пашковскийдин немеси. Дмитрий Пашковскийдин немесинен Базаркинден отличие этпейт. Сүт жагынан. Бардыгы сүттүү линия. Атак мен билгенден эми пробадан өттү да булчу. Бу жерде мисалы үчүн бардыгы сүттүү линиялар да. Эң сүтүн качествосы боюнча жакшысы Америка болот да. Муну моюнга алыш керек. Эми көбү моюнга алгысы келбейт да. Потому что бардыгындай бир лодкага отуруп алган да. Мисалы үчүн бирөө Базаркин линиясын мактайт, бирөө Агеев фармды мактайт, бирөө Евгений Гунутовду мактайт, бирөө Светлананы мактайт, бирөө деген Дмитрийди мактайт, бирөө Рыбакованы мактайт. Мисалы үчүн Россияда бир 20дай топ хозяйство болсо, бардыгы мындай лодкаларга отурулган. Ошону эле мактайт, калганын жамандайт да. А менде деген бардык линия бар да. Потому что баардыгын көрдүм, проба кылып көрдүм, и сатып да көрдүм да. Атак саткан боюнча результат менде Базаркин болуп турат пока. Сүт жагынан дагы ошол болуп турат да. Ушу Базаркинский линия нормальный результат берип атат да магачы. Бул жанагы Американын жанагы Семкине подворьеден келгендердин баарынын мүйүзү бар да. Бизде жанагы неме экен да? Мүйүзү бар деп. Мына казаводдор баары билет. Бул мүйүзү болгондо кандай? Мүйүзүн биз баарыбыз эле күйдүрөбүз да. Негизи. Могу эчкибиз жүз жакка кетти да. Могу эчкилердин баардыгы ошол кече айттым го, Америка таза. Без помесь, эч кандай аралашкан эмес. Ушулар иншалла биздин колдон жок болбойт. Атак азыр сатууга эчки жок менде. Кандай баа болбосун, пока сатууга эчки жок. Потому что бул күчкүгө ниет кылып атабыз да. Ана эчкилер баардыгы жүргөн жайыттары ушул. Таза Америкалар ушулар. Семкина подворье деп YouTube'га жазасыңар, Google'га жазсаңар, чыгат. Кимдики, каяктан келген, каяктан алып келген, полный. Жана Юлия деген айым өзү барып, өзү выставкаларга катышып Америкада. Эми просто акчалуу аял экен. Плюс кызгат экен. Ошол киришкен да, алып келген баарын. Булардын карбоносу бир аз слабыйраак болот. А так сүт боюнча номер 1 деп айта алам мен. Мен өзүм практикамда и башкалардын практикасында дагы Америкага жетпейт. Качество боюнча. Мен качествону айтып атам да. Мен качествону айтып атам. Буюрса. Ошо бүгүн просто толук маалымат кылып, просто киргизип коеюн дегем. Жана личкага жазгандар болуп атат. Группаларда интригалар жүрүп атат. Эми жана жаңы баштаган казаводдорго биз эми 7 жыл ушул нерсеге башты сайдык. Убакытты кетирдик. Мына красота боюнча мына Жан Левицкийден алынган эчкибиз ушул. Былтыр жакшы бааларга да берген эмеспиз. Бул эчкибиздичи. Потому что бул акрасы жакшы. Бул бирди тууган. Пока күтүп атабыз. Пока туу элек. Бирок калыстык үчүн айтып коюш керек. Может бул эчкиде сүт болбой калышы мүмкүн да. Агеев фарм аралашкан, Агеев фармдын пока немелеринде сүт багытында пока результатын мен көрө элекмин. Хот Россиядан да көрө элекмин да. Просто башка эчкилерге аралаштырыш керек, ошондо чыгат. Башка кандарга качан аралаштырганда ошондо чыгат да. Текебиз. Оны Паулин улак болчу мен алганда кичинесин алганбыз, аракет кылып багып чоңойтуп койдук, текеден токтотуп койдук. Буюрсам кандай берет билбейм, бирок бунун атасы таза Англия, энеси таза Америка. Ушун таза Америка да. Бул да ушу Дмитрий Пашковскийдин линияларынан келген, ошонун короосунан келген. Анын короосун айтып кеттим жана. Базаркинден калышпайт. Сүт жагынанчы, сүт берген жагынан.
Мынакей. Полный информация берип коеюн деп бүгүн просто съемка кылып атам. Алла насип кылса. Ал чечим чыгарыш өзүңөрдөн. Мына теке булагыбыз. Неме? Мен текем менен бир тууган, менде жана балдарым Коля деп койчу, Эрик деп Өзбекстанга саткам. Ошондон түшкөн немелер. Бул эчкибиз Базаркиндин эчкилеринен. Линия Базаркин. Наркы Шахова, Гунутова деп турат могу эчкибиз бар берки жакта турган. Бирок окрасы боюнча, красота боюнча онун кызы ал дагы. Биринчи кызы бул, үчүнчү кызы дагы бир жүрөт ошол жерде. Эми кыз деп айтабыз. Ургачы киндиктүү улагы да. Мына Honda деген немебиз. Ат Honda. Бул да Дмитрий Пашковскийден келген линиялар. Алла насипса бул жерде жакшы неме бар. Бардыгы топтолуп, тандалып келген кандар. Күзгүгө деген эмес, эми күздө ошо пландарыбыз бар. Күздө ошо пландарга болуп калса, ошого баарын бир сатууга чыгарабыз. Сатылып кетсе, может баарын бир колго беребизби, может майдалап сатабызбы. Күзүндө буйруса баардыгы бооз сатылат. Уже сентябрдан тууп баштайт булар, августтун акырынан. Жаңы жылга чейин, январга чейин уже туут болот да. Баардыгын качырып атабыз буйруса. Кече, жана кулагы кыска Атаман деген эчкибиз да качты. Текеден кече токтоду. Жылда текени үзүп салчумун 1-июлда. Быйыл үзбөй атам, потому что быйыл баарын сатам. Жакшы акча чыкпаса, жакшы акчага. Быйыл баарын сатам буйруса, бир колго может. Может Өзбекстанга баарын майдалап сатабыз. Мына теке, тиги жана Базаркинде линияны деген ошонун улагы. Теке улагы бул. Гарбаностору бүт жакын көрүп алсаңыз болот. Окрастары необычный. Окрастары жакшы. Буйруса. Şu толук маалыматтарды колдон келишинче бердик. Ала тургандарга, эчки кыла тургандарга кандай маалымат керек болсо, ошо радио Аллахка беребиз. Мынакей. Эчкилерибиз. Месталар жакшы буйруса. Мынакей. Эчкилер быйыл жакшы витамин алды. Мына Дмитрий Пашковскийдин эчкилери ушулар. Ошонун линиялары. А так баарын энелери башка линия. Энелери бир эмес булардын. Энелери бүт ар жактан келген. Мына эчкибиз бар, кулагы кыскараак. Бул Америка. Мунун бир эле айыбы кулагы кыска. А так жылына 4тен туйт. 4 улакты тойгузат. Быйыл просто бир эмчеге айнып, бир эмчеге слабый сүт берди. Бир арашан козуларды чоңойтуп жакында келди. Кече уже текеге коюп качырдык бул эчкибизди. Бунун айыбы ошол кулагы кыска. А так бүт жагында айыбы жок мында. Байкуш. 4тен туйт мынакей. Мынакей. Базаркин эчкиси. Разница ушундай. Бул эчкинин кыз болуп калат мына экөө, мынакей. Былтыр кыздары 20 күндүгүндө биз шейхтерге сатканбыз, кайра алганбыз. Өзүнүн басына. Жакшы бар, берекесин берди. Экөө тең бирден ургач тууп берди быйыл. Бирок текеге эртерээк коюлуп калды. Эми теке ыргып коюптур, качып калыптыр. Жакшы багылып калган экен. А так ошонун линиясы, ошо энеси ошол. Атасы өлүп калды. Атасы да импорт болчу. Атасы келип өлүп калган. Көп жүрбөй эле. Мынакей. Мына Ольга дегенден алган эчки. Ольга деген. Бул эчкибиз только мынандай балдарды берет да, окрас боюнча чемпион десек да болот ушу эчкибизди. Кандай текеге кой болсо, ушундай бала бере берет бул. Мырамыр бере берет да. Кандай эчкиге кой бойлук берет булар. 4 литр сүтү бар, бирок ээсинде 5 литр берген. А так 3-4 литр сүт деп айта алам. Всегда 3 литр деп айтам. Потому что булардын китебинде, булардын селекциясында ошол нерсе болгон да, 3-4.
Ана Светлананын ечкиси наркы. Наркы Америкалар. Бул жерде жаман линия жок. Алла насип кылса. Бул Виолеттадан келген ечки. Эми о жерден деле көрүп алсаңар болот. Онун да жакындаткан да. Өмүрбек онун ечкини. Азыр базарки менен Аге фармды көрсөтөм силерге. Разницасын. Не скрываю, да? Да. Желтый мрамор деп койсоң ошо моюнда ошейник бар. Мынакей. Алып келе койсоң бияка моюндан кармап эле. Мынакей. Бул ечки туйлек. Али. Мынакей. Бул таза базаркин. Тиги Аге фарм. Линиясы атасы Аге фарм, энеси Светлана Миронова. Мына Виолеттанын ечкиси. Бул бирде тууган, бул да бирде тууган. Бирок бул чоң 1 жашка. Бул 1 жашка кичине. Эмнеге базаркин дей бересиң десеңер, линиясын көрүп ал. Аге фарм мындан чоң болбойт эч качан. Болушу ушул болот да. Күчтө буйруса тууса бул эчкини да сатабыз. Бул эчкинин баасы $5000 бирок. Ким чыдаса ала бериш керек. Чыдабаса тура бериш керек үйдө. Ошол берген маалымат боюнча өзүңөр результат чыгарып ала бересиңер. Мынакей эчкилер. Бул Америка. Мына жанагынын кызы. Мына буйруса. Карбоностору, красота, мрамор. Полный бомба. $1,5 болсо беребиз. Ушуну буйрусачы. Болбосо качан ушу $1,5 чыкканча жүрө берет 6 ай болгон чейин. 6 айдан кийин $2,000 болот булар.